Салам достор, Мирел Аку силердин алдыңарда 10 мүнөттүк подкастта биз менен болуңуздар, алыс кетпеңиздер. Ушул 10 мүнөттүн ичинде биз менен ушул кызыктуу подкасттарды укканга даяр болуңуздар. Анда эмесе Акуга сөз берейин, учурашып кетсин. Учурашып алайын. Кандай Мирел? Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздардын маанайыңар сонун деген үмүттөмүн. Анткени таң атпай бизди угуп баштасаңыз сөзсүз түрдө маанайыңыз көтөрүлөт. Бүгүн болсо белгилүү адамдарга эмне мотивация берген деген теманы баштап атып, азыр белгилүү мындай коучтардын катарына Арнольд Шварценеггер дагы толуктап калбадыбы, Ошол Арнольдтун жашоосунан бир аз өзүм да айтып бергим келип атат да. Ал культурист, актер боло электе. Мындай щупленький деп коет го орусча. Ушундай бала болчу экен да. Арык, бою узун, арыкчы. Анан ага эмне мотивация бериптир дебейсиңби? Ал жашаган штатта тал деп аталган суу бар болчу экен, аккан суу. Анан ал минтиккенде мен ошол тал деген суунун жээгине чыкканда кыздар менин булчуңдарымды, фигурамды карап, "Вау, мына сага эркек" деп айткандай кылам дептир да. Элестет, мындай карасаң. Дейсиң да. А бирок ошентип өзүнө мотивация кылып, максат кылыптыр. Анан ал бара баштайт заниматься эткенгечи, тренировкага. Машыгууга барганда анын баягы тренери: "Арнольд, сенден эчтеке чыкпайт. Кой, кете бер" дечкен да. Элестет. Ал болсо мен болсо дейт, "Жок" деп бышылдап, көшүлдөп, гантелдерди көтөрүп машыгам дейт, сааттап дейт. Анан дайыма мен автобуска түшүп кетип атканда мындан эч нерсе чыкпайт деген сөздү укчумун дейт. Анан мага мотивация: "Я ему докажу, что у меня все получится" депчи. Мен буга ошону ырастайм, далилдейм деп көкпеттик мага мотивация берген дейт да. Анан кийин канча бир аз убакыт өтпөй ал культурист болду, анын аркасынан белгилүү актер болду. Анан азыр өзү ошентип жакындарды, башкаларды шыктандырып, коуч катары дагы өзүнүн услугасын көргөзүп келет экен. Ошонун арасында дагы мотиваторлордун арасында коуч дегендердин эмесине Ник Вуйчич деген бар го. Колу буту жок, кичинекей китептери бар. Ал өзү дагы ал болсо кандай ушул патологиясы менен төрөлгөндө, ал болсо 8 жашында өзүнүн кандай десем, өзүнүн өмүрүн кыйып коеюн деген аракет кылган экен да. 8 жашында. 8 жашында эле баарын көрүп атат да, эмне болот экен. Анткени эмне жардам берет дегенден. 19 жашында ал болсо ушул бир жерде мындай адамдардын арасында ушинтип чыгып калыптыр сүйлөгөнгө, сөз айтканга. Ошентип сөз бир нерсе кылып айткандан кийин ошондон баштап кетиптир да. Ал сөзү болсо таасир этиптир көп адамдарга. Ошондон баштап ал болсо өзүнүн мындай белгилүү адамга арасына кирип, ошол цитатасынан баштап ал болсо өзү эмете баштаптыр да. Аракет кылып көрөйүн деп туруп. Анан ошентип анын жашоосу ошондо өзгөрүп баштаптыр. 19 жаштан баштап өзгөрүп, ал болсо азыр мындай карасам белгилүү мотивационный спикер деп коет. Ал айтат, ошол ал көптөгөн китепте жазган, айтылгандай эле. Ал деген ушул адамдар өзүңөргө ишенгиле деген ой менен жашайт экен да. Бул мен мына чыктым, жашадым. Анан эми адамдарга көп, аларга жардам бериш керек. Алар ушул ийгиликке жетиш үчүн, алар өзүнүн кемин көрбөш үчүн, кем нерсеси бар, бирок ага байкөз самооценкасын түшүрбөй, өзүн төмөн түшүрбөй, эч качан колун түшүрбөй, ушинтип жардам берейин деп ой менен ушуну аракет кылып, чынында аз болсо көптөгөн ийгиликке жетет. Анан аялы бар, 2 баласы бар. Аялы болсо өтө татынакай аял, балдары сопсону эле. Жашнакай, ошон үчүн сонун үй бүлөсү бар. Бул кыска эле бир окуя болсо дагы, бирок көп учурда ушундай жакшы мотивация берет да көп адамдарга. Ооба. Мен кичинекей кезимдечи, мен негизи кышты аябай жаман көргөндөрдөнмүн. Өзгөчө жаман көрчүмүн дейинчи, азыр өзүмдүн үстүмөн иштеп, бул мага эмнеге мындай таасир берип атат деп анан жеңип калдым акыркы жылдары. Бирок кичинекейимде кышты аябай жаман көрчүмүн. Анан себеби дегенде тайкаланып эле жыгыла берчүмүн да. Анан эмнеге билбейм, ошо азыркыга чейин таң калам, эмнеге жыгыла берем деп, жыгыла берчүмүн деп. Анан мен мындай кылчумун. 90 эле күн да. 90 күн чыдап койсоң, анан өтүп кетет деп. Анан 89 күн калды, 88 күн калды деп, анан 80 күн, 60 күн, 40 күн, 20 күн дегенде анан кубанам деп кой, сүйүнүп, мына кыш бүтөйүн деп калды деп өзүмдү өзүм ушинтип мотивировать этчимин да. Бул да кызык болушу мүмкүн, бирок иштейт. Мага негизи кээде мындай кандай десем, бир жакын адамдардын кылган иштери, айткан сөздөрү мага өзгөчө бир мотивация берип, таасир берет да. Мисалы болсо, мен бүгүн эле эртең менен апамды жумушка жеткирип атам да.
жолго кетип баратасың сүйлөшүп атасың, анан мен ой кетти машинамды сатып чоңураак машина алайын. Өзүмдүкү кичинекей эмес, бирок мындай универсал эмес да, седан. Анан мындай эмеге тоого чыгыш үчүн, тигиндей болуш үчүн мен мындай чоңураак джип алайын дегем. Ошол ой менен жүрүп, анан апам менен бөлүшүп атам да, бир машина чыкты, мындай доллар экен. Мен өзүмдүкүн сатсам үстүнө 2,5–3 миң доллар кошуш керек экен десем. Ал эмне кыласың, тиңитесиң деген деп эле карап ойлонуп туруп алгың келип атабы дейт. Ооба, ойлонуп атам, бирок тигиндей болуп атат дейт. Анан бир ой болуп атат да. Азыр 3 миң долларды каяктан табам? Бир жерден таап, аны кантип аягына кайра берип отурбастан, эмне кылсам, көп берим келбей элет да, кредит катарычы. Анан ошондо ойлонуп атам десе, апам карап туруп. Чоң машина сонун болмок, жакшы эле болмок, бирок ойлонуп көр, эми көп бергиң келбесе, анда албай эле кой. Эгер даярмын берем десең, анда көз жумуп эле алып бер, мен сени колдойм деп койду да. Деп ал кетип калдым. Тыштап жумушка. Айлыгыңыз канча, апа деген жоксуңбу? Жок, анткен жок. Тамаша. Жакшы, сонун. Мен атам дагы аябай сонун мотиватор да, ал менен барып сүйлөшүп келгенден кийин жаңы күч, жаңы демге толуп каласың. Мен кыла алам, ооба, бул мүмкүн деп каласың да. Ооба. Анан азыркы күндө коучтар, мотиваторлор дагы кимдер бар бул жаатта? Тренерлер көп кой, бизге мотивация берип издеп турган. Анан сен бир сонун ойду айта кеттиң го. Кээ бир адамдардын жашоосун карап биз мотивация алабыз деп, Бул үчүн китептерди, документалдык тасмаларды көрсөң бул дагы жакшы. Мага жана золотые руки болуш керек, эгер жаңылышпасам, тасма. Апасы афроамерикалыктар, апасынын өзүнүн билими жок, тамгада тааныбайт да. Бирок эки уулун укмуш чоңойтот, бирөө инженер, бирөө дарыгер болуп. Анан жана сиамский близнецаны биринчи неме кылат го, ошон. Ооба. Карасаң ошол апанын мотивациясын. Балам, сен кыла аласың. Эмнеге мына сен деген моунтайсың, ой сен сонунсуң деп, болбосо кандай жаман учур. Апасынын ошо белгилүү сөзү мындай болчу да, сен муну баары кыла алат. Бирок сенди жакшы сен эле кыла аласың, кыла албайт дейт да, сен эле жакшы кыла аласың дейт да. Чынында. Анан болсо дагы бир көп адамдардын ушундай карасак, мындай жакын адамдары көбүнчө эме берген да, бирок дагы бир Эдисон деп коет го, Томас Эдисон. Ал болсо кичинекей кезинде ал мындай кандай акыл менен белгилүү эмес болчу экен. Же акыл менен мындай кандай айырмаланган эмес. Айырмаланган эмес. Ал наоборот болчу экен. Сабакка, мектепке келгенде аны үйгө жиберип койчу экен, сен ата-энелерине депчи. Эмне үчүн десе, ал мындай жетишпейт буга дегендей болчу экен. Ошондой бала болчу экен да. Анан ошол болсо, ал ошону деп аткандан мугалимди үйгө чакырыш керек болуп калды да. Ошентип окуткусу кээ бирлери келбейт, анткени бул баланын ушундай акылсыз же кандай бир оорусу сыяктуу бар болчу экен да. Кем акылды. Анан ошентип атып, бирок ал болсо ошонун баарын өткөндөн кийин ал ойлоно бериптир, жок мен дагы көп нерсеге жетем деп, ал болсо ушинтип аракет кылып, анан эң биринчи болсо ушинтип кандай десем ийгиликке жетти. Азыр болсо биздин светтер күйүп аткан, бүт эмен бар, лампочкалар бар, ошол жараткан. Биз сүйлөшүп аткан, бүт баарын ошол чыгарган да, ошол светтен жанагы күйгөн лампочканы. Ал болсо айтат, андан бирөө сурайт экен да. Сиз болсо 1000 жолу лампочканы күйгүзгөнгө аракет кыласыз. Сиз 1000 жолу аракет кылдыңыз ошол лампочканы күйгүзгөнгө, анан акыркы жолу болгондо болду. Ошондон эмне сабак алдыңыз десе, ал айтат го, жок, бул деген 1000 жолку разочарование эмес, бул 1000 жолку опыт. Мындай кылсаң лампочка күйбөйт экенин билип алдым. 1000 жолу мындай күйбөйт экен деген билип алдым дейт. Бул кандай нерсе? Бул адам болсо эмне болбосо дагы өзүн мотивация кылды. 1000 жолу лампочканы күйгүзүп, андан мурун ал кичинекей кезинде аны эч ким окуткусу келген эмес. Ошентип бирок чоң деңгээлге жетти. Рахмат, Мирель. Биз болсо угармандарыбыз менен коштошолу. Сизди эмне мотивация берет? Сизге эмне мотивация берет? Негизи жашооңузда мотивацияны жоготпойсузбу? Жазыңыз оюңузду ол жака комментарий кылып, анан WhatsApp номурубуз дагы бар, +1 301 760 60 70 сандары. Айтпекечим, бизден алыс кетпеңиздер, кийинки подкастта кайра угушабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.